ошол эң чоң чындык бул өзү аалам. Эң чоң чындык бул арабактар, инопланетандар, периштелер, анан Кудай. Эң чоң чындык ошолар. Ошол Кудай жөнүндө же болбосо ошол динде, ислам дининде Аллах деп атпайбы? Орус элинде Бог деп. Ошол жөнүндө кенен айтып берейин. Мисалга, ислам дининде деле Кудайдын бар экенине кантип ишениш керек? Же болбосо, мисалга көчөдө даватчылар мындай дей берет да: намаз окубайсызбы? Мечитке барбайсызбы? Ошо 5 парыз бар. Намаз окуш керек, орозо кармаш керек, ажыга барыш керек, зекет бериш керек деген сыяктуу мисалга. Ага үндөрдөн мурун ушул Алланын, Теңирдин, Кудайдын, Богдун бар экенин биринчи далилдеш керек. Онан далилдегенден анан адам ишенип, анан тартынабы, өзүн тарбиялайбы, ошо чыныгы жолду издейби? Далилдебей туруп эле ар нерсеге үндөй берүү, ал адамдын өзүн ишеничи болбогондон кийин жаңылыштыгы болуп калат. Эми Кудайды бар экенин, жалгыз экенин эмнелер далилдеген? Ошо адам жаралгандан бери. Мисалга, кээ бир улуттар, адамдар улут арасында айтат, ошол Кудайдын бар экенин мен көкүрөгүм менен сезем деп. Кээ бир улуттар, адамдар айтат, мен ушундай ойлонуп көрүп, анан бар экен деп ойлойм деп, ишенем деп. Негизи пайгамбарларга берилген, ааламдан берилген аяндар, кыргызча тил менен айтканда, казакча тил менен айтканда кабарлар. Ушул аркылуу бар экенинин далили даана так. Мисалга, кээ бир улуттар, кээ бир адамдар мүмкүн ишенбейт Кудайдын бар экенине. Ошондуктан мен ошо Кудай жөнүндө, ал энергия экенин, анын кызматы, орду, ататеги арбактын орду. Мисалга, кээ бир улуттар ишенет, дуктар бар деп, арбактар бар деп. Кээ бирлер жин шейтан бар дегенге чейин ишенет. Анан ошол мен Кудай жөнүндө, ошо 21-кылымда Кудайдын орду, ушул жөнүндө мындай кенен түшүндүрөйүн дедим да. Ошентип эң чоң далил, көрдүңүзбү, кээ бирлер такыр ишенбейт экен, кээ бир адамдар, кээ бир улут арасындагылар, кээ бирлер ошо акылы менен ойлонуп, астрологияны түшүнгөндөр, психологияны түшүнгөндөр деп мындай Кудай болбосо мындай жашоо болбойт эле деп, мындай разум менен түшүнөт. Кээ бирлер сезип туят деп мисалга. Эң башкы далили бул атайын бир даярдалган адамдар үчүн ааламдан берилген аяндар, кабарлар аркылуу Кудайдын бирөө экенин, анан бар экенин далилдеп келишкен. Бул так. Мисалга, ислам дининде деле ошол балы китеп деп коебуз, эми ааламдан берилген ошол бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынганбы, чокунганбы диндер, ыйык аталган улуу касиеттүү пайгамбарлар, Иса, Муса, Мухаммед жана башка. Ошол убакытка гана жарактуу болгон. Себеби Кудай аларга
пайгамбарларга Кудай өзүнүн купуя сырын өзү жөнүндө акыреттин, ааламдын жүзүн, сырын, анан адамзаттын жашоого жаралуу максатын өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Эми мына ошо динде деле Алланын бар экенине же ошо Богдун бар экенине, бир экенине, же единый, ошо бирөө эле экенине эмне аркылуу ишенип келиптир? Кабарлар, же кыргыз тили менен айтканда аяндар ааламда берилген. Ошо мезгили келгенде бир улуттан баатыр чыккандай, бир улуттардан дагы аян алуучулар, алып берүүчүлөр, контактерлор дегендей пайгамбарлар чыккан. Ошол далил болуп атат. А бүгүнкү күндө мына мен Кудаймын деп чыктым. Мен дүйнөнү башкара берем деп. Ал менин чыгышым дагы мен Кудай деп өзүм да аташым. Бу дагы ошол динде кабарга карап, аянга карап ишенгендей, Кудайдын ушул бир адамды Арстан Алайды кийип энергиясы, Арстан Алайдын телосы Кудай ролун аткарып калары жөнүндө ошо Теңир бир адамды кийип алат, ал адам дүйнөнүн кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Ага дүйнөлү табият кул болот деп турат да бул жерде. Эми кызматка буйрулат деген сөз. Анан ошентип ушунун баары Кудай келерден, энергиясы келерден мурун 1998-жылы ошо Алай жергесинде Зульфия деген келин, менден кичүү, ошонун көзүнө адам ата көрүнүп, 3 күндөн кийин 11-де келем деп, сен адамзат үчүн аян аласың деп, 3 күндөн кийин 11-де кайра көзүнө көрүнүп, 3 периштени көрсөтүп, 3 периштени анын сүрөттөмөсү боюнча мындай аял, кадимки эле жаш кыз эмес, сыпаттуу аялдар экен дейт. Мына ошо жалбырак көтөрүп турат экен, баң эмес, жалбырак. Ушундай жеңил. Анан ушу 3 периште сага жайгашат. Жайгашканда сен аянга бара аласың деп, адам ата шарт окуп, да условияларды коюп, мисалга уур айтпайсың, кызматың ушул, жашоого жаралуу милдетиң ушул деген сыяктуу шарт, условия коюп анан көздөн кайын болгондон кийин ал бир жан экен да, периште, энергия экен да. Анан Кудайдын буйругу менен келди деп, анан ошол жазып, андан кийин анан ошол шарт окуганда эле адам ата көрүнгөндө адам ата сен жана жазып гана коесуң, а дүйнөнү башкарчу, бул аяндарды, кабарларды алып чыкчу, дүйнөнү жетектөөчү адамды биз башка жакта даярдап атабыз деп кабар жөнүндө айтып берип атам да. Мен ошо динге салыштырып, мен эмнени сүйлөп атам, эмнеге, кандай дүйнөнү башкарып атам. Анан ошол күндөн баштап жазып баштайт, ошол күндөн баштап бир адам чыгат деп издеп баштайт. Баяман Эркинбаевди чакырткан, ал барган, ошо кыргыз деп калды деп. Ага тууганы менен, эжелери менен барган экен. Ада түшүнө албай кеткен. Көп адамдар барган, ошо кыргыз деп жүргөн, кыргызчылык түшүнгөн Дастан Сарболов, журналист, көзү тирүү Кадыр Кошалиев, министрлер, көп адамдар барган жерге. Акыры ошо Арстан Алайды теледен көрүшүп, окшойт деп чакырышып, анан барып калган. Ошентип көрдүңүзбү? Кудайдын жерге түшөрүн, биринчи Кудайдын келерин, адамзатты бийлик кылаарын, ошо диндегидей Кудайдын бар экенин, Кудай эмне кызмат кылаарын, адамга
ошо динде деле условия койгон да, мисалга идеологияны берген да. Бүгүнкү күнгө чейин ар улут, ар диндегилер ошол чындыкка, ааламга, Кудайга, Богко карап жашап атпайбы? Бүгүнкү күнгө чейин мисалга церковуна барып атат, же мечитке барып атат дегендей. Буддизм мисалга. Ошол сыяктуу эле ал кезде кандай жашаш керек экенин айткан болсо Кудай, азыр болсо Кудай дагы өзү эволюция болуп турат экен, дагы бир өзгөрүп турат экен. Анан ошо доор өзгөргөндө ал энергия катары, жан катары адамды кийип, адам көп жыл эволюцияларды басып өткөн экен. Ошо миллиондогон жыл жашады адам жаралгандан бери. Отту ойлоп таптыбы, ташты ойлоп таптыбы, темирди ойлоп тапты, техниканы ойлоп тапты, бос үйдү ойлоп тапты, темирге жан киргизди. Мына телефон, дүйнөдөн кабар билсе болот, сүрөткө чыгыш жерден жөнөтсө болот, секундуна жетет. Ошол сыяктуу адамдын гени жетилиптир да, ошо кылымга чейин, жаңы доорго чейин, алтын доорго чейин. Анан адамдын гени жетилгенден анан аалам келип, анан Кудай бир адамды кийген болсо, калган ошо аалам, периште, арбай, инопланетян, ушул күчтөр жерге түшүп, азыр адамзатты кийип атат. Ошондо аалам жоюлуп, Кудай жоюлат. Ата тег арбай, периште жоюлуп, анын ролун адам аткарып калыш керек болуп атат жаңы доордо. Пендечилик жоюлат. Бул пендечилик жашоо. Пендечи адам жашабай калган атат жаңы доордо. Анан ошол кезде анан эми кыргыз улуу деп атпайбызбы? Улуу кыргыз. Улуу кыргыз деген сөз мына кыргыздан өтүп коет. Атаң Кудайың, энең мумайың. Анан чын эле ата эмнеге Кудай деп айтылат деп ойлонсоң, балага караганда көп нерсени басып өткөн. Башынан өткөргөн жамандык, жакшылык, турмуш, бышкан. Ошон үчүн улуулардын сөзүн угуп, айтканын аткарган. Ошондо жаштар, балдар жаңылган эмес. Ошол сыяктуу эле бул ата тег арбай деле ата улуу экен го, тирүү экен. Жаңы аламга кеткенде ал жан өскөн үчүн ата ошол бата берип аткан экен. Жан ошончо көп жашап, ата басып өткөндүктөн мында ичиндеги жанына караша, жан дүйнөсүнө караша, ичиндеги жанга жараша багыт бере алат экен. Ичиндеги жан дүйнөсүнүн өскөнүнө карап назары болот экен, сөзү болот экен, түшүнүгү болот экен. Көрдүңүзбү? Жан өскөнүнө карап. Ошондой эле корпусту бала кийип турат, ал эмнеге багыт бере албайт? Багыт бере албайт, анткени ичиндеги жаны өсө элек. Ошол сыяктуу жан аспанга чыгып кетип, тан өлөт. Жан ошол бийик дүйнөдө жанагы арбага колдосун деп кыргыз бекер айткан эмес. Арба ыраазы болмайынча тирикте иши жүрбөйт деген бекер эмес. Ата көзгө көрүнгөн төрдө турган адам болсо, андан бийик дүйнөгө жаны чыгып кеткенде, арбай ошо атанын эле корпусу жоктой көрүп билип турат деп түшүнсөк болот да. Ошон үчүн орустар дуктар бар деп атпайбы? Кыргыздар арбак бар деп атпайбы? Мына ушул күчтөр жерге түшүп жандар. Анан адамды кийип атат. Жаңы доордо ушул арбайдай, улуу кыргыз дегендей, улуу түшүнүктөгүдөй адам жашап калбаса, анан эски психология менен жашаса, шишик, писик, жара жана башка болот. Мунун баарын эми айтып жүргөм, бүгүн мындай тема кылайын дегеним, эмнеге Кудай жерге пайда болду? Эмнеге материалдык байлыгы бар мамлекеттер упурап атат? Каражаттуу мамлекет. Эмнеге ошо бир касиеттүү бир адам чыгып эле дүйнөнү тегеретип тегиздеп атат?
дегенде мунун баары кандай баягы источник дегендей булагы болуш керек да, бир нерсенин мындай эмнеден жаралган ирик деле мунун бул мисалга породасы мындай койдуку деп коет да, началасы бар да. Ошо сыяктуу бул жаңы доордун талабы, шарты ушундай бурулушуп аткан себеби ошол динде берилгендей Кудайдын бар экенине, бирөө экенине кантип ишенебиз дегенде аян кабар аркылуу берилгендик чындык болгондон анан ошого ишенген, ошол орунду алган. Ошон үчүн пайгамбарлардын осуяты бүгүнкү күнгө чейин 15-20 кылым өтүп кетсе дагы Иса Мусалар, Мухаммедтики бүгүнкү чейин өчпөй атат. Ошо аалам чындык болгондуктан. Азыр да ошо Кудайдын жерге келгени, кыргыз дүйнөнү башкарары, улуттардын бир адамга, бир идеяга биргери, ушунун баары ошол пайгамбарга берилгендей кабар аркылуу берилгендиктен ушунун баары чындык болуп атат. Демек, ошо арыстан алай Кудай ролун аткарып, адамзатты же соттойт, же мээрим төгөт, же багыт берет. Арыстан алайсыз бир мамлекет дагы өнүкпөйт. Багыты жок, батасы жок. Жанагы ата-эненин назарынан калган бала чака эч качан жакшылык көрбөйт деп берилет. Эмнеге дегенде Кудайдан кийинки эле коргоп туруучу аура ата-энеде бар дегендей, ааламдан буйрулган адам корпусу келген экен Арсылай төрөлгөндө. Андан кийин ошо ааламдык чоң жандар жан экен да, энергия экен Кудай. Келип кийип анан Арсылайдын телосын пайдаланып, дүйнөгө шарт окуп, багыт берип, условия коюп, аткарса мээрим төгүп, ошентип анан бир адамга биригет. Мунун баары чындык, себеби жана динге салыштыргандай ааламдан берилген кабар аркылуу гана, ошол пайгамбарларга берилген кабар аркылуу гана Алланын, теңирдин, Кудайдын, Богдун бар экенин жана жалгыз бир чоң жан экенин, мына бул бир чоң аалам болсо, анын астында периште, инопланетян, арбай, аларга баш ийип, анан дүйнөнү башкарарын, аба, орусча воздух, духтарды вазит этип жүрөт. Анан Арслан алай сүрүн көрсөткөндө аба райын бусуп барып, булут болуп, куюн болуп, вирус болуп тийип адамзатты ушу бир багындырары. Ошентип адам азыр мен эле Кудайга айланган жокмун. Ар бир адам арбайга айланат, улуулукка калыптанат. Анан ушу арбайлар Кудайга кандай баш ийгендей, адам дагы ошол жаңы Кудай Арсылайга ушундай баш ийет. Кааласа, каалабаса дагы. Эми мындан ары ошол кабарга карап Кудайга ишенгендей, эми Арстан алайды Кудай жаны кийгенден кийин Арстан алай же ошол ичиндеги жаңы Кудай айткан кабардын баары закон боло берет. Мисалга ошол Зеленский жөнүндө айттым эле, ошол шайланган жылдар экен. Бул бала менден келип багыт алган жок, бул чачат деп. Мына ошол болуп атат. Дүйнөгө карап. Венесуэланы Европа эли басып аларда, Америка басып аларда Мадуро жөнүндө жакшы информацияларды көрүп жүргөм да. Мурунку президенттин аябай эл жакшы көрчү экен. Ал ошо төшөктө жатып калган кезде Мадурону правоприемник катары калтырыптыр. Мураскор катары. Анан сакталыш керек деп мээрим төксөм, мына самолет менен качайын деп атканда калып калган. Ошол сыяктуу мен дүйнөнү көп ойлоном. Анткени бай мамлекет бул дүйнөгө келип Кудай болуп алган экен. Байлар Кудай болуп алган экен, өз билгенин кылып. Ошондуктан Кудай энергиясы келгенден кийин бул дүйнөдөгү ошол жалган бийликти, байлыкты жоюп, тетирсинче ошо карапайым элди көтөрүп, арбайга улуулук периштеге айлантып мен куткарам. Мурун ошол элге сүйлөгөндө
мен ошо элдин тили менен түшүндүрүп жүргөм. Эми мындан ары ошол кудайлык тил менен сүйлөйм. Аны кыласыңар, муну кыласыңар деп. Мынандай болот деп. Анан бул энергия болгондон кийин адамдын жаны бүт энергияда. Арга жок, жаны кысат экен, касиети кысып койду дегендей, энергиясына кысылып калды дегендей, анан аргасыз адам баш ийет. Мына ошондуктан дүйнө менин оюм менен тегеренип кегизделип атат. Арстан Алайдын, Абдулдаев Арстанбектин телосы бул исполнитель. Мисалга, эркек аял жаны кийсе деле мурунку жашоодо жан болгон үчүн тан жашап келген да. Жаны учуп кетсе, керек болсо өспүрүм бала өлүп калат, таны. Ошо сыяктуу бир жан кийди дагы, азыр Абдулдаевдин таны исполнитель болуп калды. Бир карым майды сактап турушун деле карын керек болуп атпайбы? Бир фляги кымыз келди, бир фляги же балы келди. Аны кармап туруш үчүн фляги ал жөн эле ичиндеги майды же балды кармап турчу эле бир бачок. Анысы кандай адамдын жаны дагы бул жашоого жаралганда ошол бир жанды ролун аткарчу эле бир бачок катары келген. Азыр ошол мурун аял эркек деген жанды көтөрүп жүргөн болсо адамдын таны, азыр энергия өткөргүчкө айланат. Же болбосо ичине бир чоң жан кийет, периште арбай. Ошонун ролун аткарып калат. Ошо арбайдай жана аталардай жашагандай, ошондой түшүнүктө жашагандай, Кыргыздагы ошол улуу күчтүн, улуу кыргыз аталган ошол ордун аткарат. Эгер муну аткарбаса, анда кыргыз ар бир адам дүйнөлү туш тараптан банкрот болот. Кырсыктайт. Кырсык эмнеге болот? Бала чакадан, иштенби, байданбы, байлыктанбы, бийликтенби, ден соолуктанбы? Адам чыныгы кызматын билбесе, аткарбаса, бул ааламдын ачыктан эскертүүсү болот. Ошондуктан кырсыктан кутулуу үчүн акыры келип ошо чыныгы кызматын кылып, доор талабын билип, анан гана кутула алат. Менин айтайын дегеним, эмнеге мен Кудай атадым өзүмдү? Эмнеге мен дүйнөнү башкара берем дедим? Эмнеге Суке бүтөт, сезону бүтөт, аткара албайт, коткара албайт дедим? Эмнеге Садырдын победасы бул трагедия народа дедим? Ушунун баары кабар гана чындык болгон экен да. Кабар ааламдан түшкөн, кабар Алланын бирөө экенине, бар экенине, Боктун бар экенине, Теңирдин бар экенине далили ошол кабар аркылуу ааламдан түшкөн аян же ошол пайгамбарларга берилген аян аркылыкпы? Ошол аркылуу ишенип, ошол ааламдан берилген талапты аткарып, адам сакталып келген. Азыр ааламдагы жерге түштү да бир адамды кийди, ал азыр Арстан Алай койгон талап бул чындык, ошол гана аткарылып атат. Ошондуктан мына менин айткан сөздөрүм бул Кудайдын айтканы болуп атат. Менин телом жөн эле аткаруучу. Менин таным ичимдеги жандын аткаруучусу, ичимдеги чоң энергиянын. Ошондуктан өсүп кутуласың же өлүп кутуласың. Өскөнүң ушул, улуулукка калыптанасың, арбай периштелик, адамдык сыпатка мына адам, арбай периште дегендей. Же эскиче жашасаң, кырсыктап жүрүп бир күнү табияттан өлүп кутуласың. Мунун баары ааламдан берилип, адам энергиясын, адам корпусун аалам кийип, Кудай кийип, анан ошонун айтканы ою, сөзү, көзү закон болуп аткан.